ылайшы деп айтты. Менин толгом ачылбай атат. Эме пальчик ачылбай атат. Экине пальчик деди, алдабаңыз. Ак жерден. Мен де сен ушул мен кагазмен өлдүнүн артынан көмдүк жаган болду. Сен ушуга жооп берчи. Менин ордумда сен болсоң эмне болот элең? Булар айтып атат. Аларга экини төрөгөн үчүнчүнү өзүң төрөйсүң деп вызывающий сайды деп атат. Көңүл бурган эмесмин менде. Жо, эне түрүү эле ошол кезде. Энеси кайсы малда жүрөгү токтоду? Бала чыккандан кийинби чыга элекпи? Бул төрөп жүргөндө аялдын баарын эле кесирип жасабайбыз. Силер анда мында болуп атпайбы? Силер кесирип жасабайбыз десеңер анда өлө берсин деген болуп атат. Жок, мындай Алхамдулиллах, субханаллах, Аллаху акбар деп келем дагы кайталап келип туруп, эненин өлүмү, баланын өлүмү болбосо экен деп. Мына буларды көрдүңүзбү? Өзүңүз деле уктуңуз го, эки ача сөз сүйлөп атышат. Булар бияк мына мондай сүйлөдү, тигил көрдүңүз мына. жок, ошол учурда биз УЗИ жасаганбыз. УЗИнин кагазын көрсөтүп койчу. Акча берилбеген учурда ошол төрөп келген рожениттага эч кандай жеткиликтүү көңүл бурулбайт. Кайра ошо орус врач келип атты, операцияга алалы деп атты, анан айдай макул болбой койду. Жеңеси менен сүйлөшүп атты да ошентип берди да. Вот, сейчас подождите. Видите? Сейчас подождите. Операцияга алалы уже бияктагы менен сөз карама каршы кетип атабы? Биз да ошон үчүн айтып атабыз, голосовойду алып бергиле деп. Азыр түшүндүрмөңүзгөргө логикалык карама каршылык жаралып атат. Тергөө иштери ошолор тастыктап, соттун чечими чыккандан кийин сиз уверен отуруп мага болжордон айтасыз. Соттун чечимин чыгарып берет. Көрдүңүзбү, урматтуу жетекчи, көрдүңүзбү? Бул уже